Устаз сиз эки аял алганга кандай карайсыз дейт. Садаган кетен Курандагы нерсеге кантип карайт элем? Kuranda aytılıngan, ruhsat berilingen, kolungan gelse al degen. Mına azır bizde 17.000 Kıtay var eken, bir 15.000'de Kıtay jehen var eken. Oşonu kırgızlarыбыз, mına Kamçıbek Taşiyev albasa, Ömürbek Tekebayev albasa, Ahmetbek Eldibekov albasa, bizden prezident albasa, spiker albasa, anan kim alış gerek bolot? Şunda kolundan gelgenler alış gerek. Men öyle aytılım, deputat bolo turgan erkekler iki ayaldan kem emes, ayal jok bolsa deputat bolboş kiritip girgizip koyuş gerek. Sebep degende iki ayaldı karap, oşolordun kursagын toyguzup, oşolorga adalettүү болгон adam elge adalettүү bolot degen söz da. Oşonday mыйзам киргизип койсок, кыздарыбыз Кытайга тийбейт эле дагы сакталып калат элек. Мына мисал үчүн, Кавказга барсаңыз, мисал үчүн, bir dagı Kıtayga тийген эмес, Kırgızga тийген Чечендин же Даргинин kızын таппайсыз. Эгерде bir Кытай ала турган болсо, ошону өлтүрүп көчөгө ыргытып коюшат. Даап бара албайт. Ал эми биздин Кыргыздын кыздары bir saatта карасаң Кытайга тийип алган болот. Демек, ошол эркектерибиз нанүштө, эркектерибиз мажүрө, эркектер акмак болуп кетип, экинчи катын алгандан коркуп, bir аялдын юбкасынын ичине кирип алып, ошентип басып жүрүп калышып, ошентип кыздарыбыз Кытайга тийип атат. Туура, жеке мен өзүм илим менен көп элек болгондон колум көп бошобойт, бирок колу жолу боштор көп. Карасаң кечкеле тамектат нары бери басып аткан болот, бизнестер жолуна түшүп калган. Мына Салымбеков алсын, Бабанов алсын, Кулов деген алсын. Жөн эле бир каты менен жетелешип жүрө бербестен, бул хан Манастын тарыхы, бул хан Жакыптын тарыхы, ата бабаларыбыз салты бул. Динге карабаганда деле биздин салтыбызда бул нерсе болгон. Каныкей энебиз Манастын Токбайбичеси эмес, ошондой эле Айчүрөк деле Семетейди мен ойлойм Албайбичеси эмес. Ага чейин мисалы үчүн Манас атабыздын Чачкей деген аял болгон, Карабөрүк деген аялдары болгон. Айтор ушундай биздин тарыхыбыз, даңктуу тарыхыбыз бар. Бекеринен кыргыз байса катын алат, сарт байса там салат деген сөз жок. Азыр кыргыздын бар сарт болуп кетип, там салып бирок катын алганга колдору бошобой калды. Бул дагы ошол биздин бир адамгерчиликке кетип калганыбыздан кабар берет.